Анда эмесе көрөрманым, биз программабызды ары карай уламакчыбыз. Өзүңүздөр билгендегиздей, баардыгыңыздарга маалым, биздин эфирибиз тек гана сиздердин урматыңыздарга пайдалуу жана мына ушундай маалыматка толо эфирлерибиз болуп өтмөкчү. Мына ошонун негизинде биздин улуттун уңгусу болгон улуттук оюну тогуз коргоол жана ошондой эле башка стилдеги шахмат оюнунун болгон негиздөөчүлөрү дал ушул Кыргызстандын спорттук маданиятына көптөгөн салымдарды кошуп келе жаткан ага эжекелерибиз келип отурат. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен. Кандай келип алдыңыздар? Саламатсыздарбы? Жакшы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Кутмандуу таңыңыздар менен баардыгыңыздарга жагымдуу маанай, жагымдуу күн кааламакчыбыз. Дээрлик бүгүнкү күндүн эсебинен маанайыңыздар кандай? Абдан жакшы, буюрса. Жакшы келип алдыңыздар, Жакшы, рахмат. Сон, алгач эле агам айтат эмеспи, баягы ар бир жерде баш болбой, башат болбойт дейт эмеспи? Өзүңүздөр тууралуу таржыма кылыңыздарды дээрлик көрөрмандарыбызга тааныштырып өтсөңүздөр. Кыска Сиз өзүңүз тааныштырыңыз. Кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу теле көрүүчүлөр. Мен Касым Тыныстанов атындагы Дене тарбия кафедрасында окутуучу болуп иштейм. Өмүрбекова Ажипар Тазабековнамын. Сонун. Бул тогуз коргоол сабагы боюнча студенттерге сабак берем. Андан тышкары тогуз коргоол оюну боюнча мачыктырам студенттеримди. Быйыл ушу Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайлары арасындагы универсиадага 24-марттан 29-мартка чейин Бишкек шаарында Кыргыз улуттук университетинде тогуз коргоол оюну болуп өттү. Бул командага 4 кыз катышты. Башында аябай эле кыйынчылыктар жаралды. Сонун. Азыр алдыда дагы бул жөнүндө кененирээк маалымат алабыз, эжекем. Агам, сиз өзүңүз тууралуу тааныштыра кетсеңиз. Рахмат. Биз өзүбүз Ак Суу районунун Пионер айылынын кулуну болобуз. Мыкты. 2002-жылы ошо Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин педагогика жана дене тарбия факультетинин дене тарбия адистигине тапшырганбыз. 2007-жылы ошо ийгиликтүү аяктап, ошо аталган университетте ошо дене тарбия жана аны окутуунун усулу кафедрасында окутуучу болуп кабыл алындык. Сонун. Бүгүнкү күндө ошо кафедраны жетектеп, кафедра башчысы болуп иштеп жатабыз. Мыкты. Агам, эжем баягы айтат эмеспи, аян болбой, баян болбойт депчи. Анан баягы бул тармакка келип калууңуздардын себеби эмне болду? Кызыгыңыздар кантип артып, мына ушул дээрлик азыркыга чейин бул жаатта эмгектенип келесиздер. Ошол боюнча кеп козгогум келип турат. Негизи ошо бизде мен бүтүп аткан мезгилде, окуу жайды бүтүп аткан мезгилде мамлекеттик областтык мамлекеттик администрацияда департамент дене тарбия деген отдел бар эле. Ал жерге дагы чакырышты, ал жерге барып бир аз специалист болуп иштедик. Андан соң ошо бизге университетке кадр жетишпей атат, ошо бизге кадр керек болуп атат деп чакырган себептен ошо келип кафедрага кабыл алынып, ошо кафедрада иштеп калдык да. Ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин иштеп келе жатабыз. Тогуз коргоол боюнча ошо бул жаатка, бул тармакка кандай келип калдыңыздар? Дээрлик балдар, жаштар арасындагы жана ошондой эле улуу муундар арасында бул баягы терең актуалдуулугу кенен оюн эмеспи? Бул тармакка кандай келдиңиз? Негизи тогуз коргоол оюнун мен мектептен эле, кенедей чагымдан эле ойноп баштагам. Биз алгач атам үйдөн жанагы күндө колдонуп жүргөн эле тактачаны эле тешип, оюп, жасап берген эле. Анда биз мектепте кенедей чакта окуп жүргөн кезде мындай тактачалар жок эле да. Бул заманын талабына ылайык 10 жылдын тегерегинде эле болду мындай чыкканначы. Биз мектепте окуп жүргөн кезде ошо тактачага эле оюп, жасап берген эле. Биз суунун жээгиндеги таштардан эле терип келип эле ойночу элек да. Ошентип үйрөнүп, анан мектепте ойноп жүрдүк. Андан келип жогорку окуу жайына тапшырып, бияктан ойноп. Ал кезде Валиулина Фатима Хабибуловна деген тренер, машыктыруучубуз бар эле. Азыр ал бүгүнкү күндө ардактуу эс алууда. Ошол эжейибизден тарбия алып, көптөгөн мелдештерге катышып, алдыңкы орундарга жетишип келдик деп айтсам. Дээрлик ал эжейдин салымы чоң, Сонун. Сиздин бул тармакка келүүңүз боюнча айтсаңыз. Бул тармакка келип калганымдын себеби мен бала чактан эле ошо спортко аябай жакын болчумун да. Баягы мектепте окуп жүргөн кезде баягы
универсальный болчумун да. Чуркоого деле катышчумун, баскетболго, волейболго, бардык түрүнө катышчумун да. Анан ошо 5-класстан баштап ошо баскетбол оюн ойноп баштадым. Анан орто мектепти бүтүргөндөн кийин ошо физкультурный институтка тапшырып, аякка өтүп, аякты ийгиликтүү бүтүрүп келип, анан бир аз школдордо иштедим, мектептерде иштедим. Андан кийин ошо биздин университетибизге кирип, ошондон бери иштеп келе жатам. Анан өзүмдүн специалистим баскетбол болгондуктан мен бул тогуз коргоо оюнуна көп деле маани берген эмесмин. Үйдөн уулум менен кызым ойноп калышчу да. Анан мама келиңиз, биз менен ойноңуз, үйрөнүңүз десе, жок, үйрөнбөйм деп аябай кызыкпайсыз. Кызыкпай койгомда, маани бербей койгомда, анан ошо республиканын арасында мугалимдердин ден соолугу деген спартакиадабыз бар, ошого барышка туура келип калды. Анан ага ушу тогуз коргоодон аялдар, кыз келиндер командасына бир кыз жетпей калды да. Анан Фатима эже чипара ойнойт деп калды. Анан ой эже, мен такыр ойногонду билбейм да, кандай ойнош керек муну деп. Анан ошол жака баргандан кийин, анан кечинде барганда анан бир сыйра көрсөтүп берди Фатима эже, мындай ойнолот депчи. Анан ошондон баштап кызыгып кеттим. Анан ошондо барганда утулуп отуруп, аягында финишке келгенде, ошо финалга келгенде, финалдан уттум. Илхом ачылып. Фатима эжем Жаңылануу. Фатима эжем болсо бардык оюндардын баарын утту. Анан мен эле утулуп келип туруп, аягында финалдан анан утсам, Фатима эжем аябай сүйүндү да. Анан ошондо 3-орунга Фатима эженин аркасы менен 3-орунду алганбыз. Кандайдыр бир түрткү болуп, мотивация иретине болгон экен да. Эң son анан бул оюн тууралуу кененирээк маалымат берсеңиз. Дээрлик тогуз коргоолуу оюну деген эмне? Максаты кандай? Түпкү теги дээрлик кайдан жана кантип башталган? Ошол боюнча сөз салсаңыз. Жакшы болот. Негизи тогуз коргоолуу оюнунун жаралышы боюнча адабий булактардан караганда версиялар абдан көп да. Мындай түрүндө деп ошолордун негизгилерине токтолуп өтөйүн. Негизи тогуз коргоолуу оюнунун жаралыш тарыхы 25 кылымдан ашык деп айтылат. 25 кылымдан ашык. Уже бул ойнолуп келген оюн көптөн бери ата бабаларыбыздын. Эми версиялар ар кандай экен. Кээ бир окумуштуулардын айтуусу боюнча байманаптардын дейт, кылаарга иши жок, анан ойлоп табышкан деп айтышат. Кээ бир версияларда айтылат, биз кыргыз эли көчмөн эл да. Кыргыз эли көчмөн эл болгон, азыркыдай отурукташып жашашкан эмес да. Боз үйдө жашап, эмне себептен боз үйдө жашашкан? Анткени боз үй көчүп конуп жүргөнгө ыңгайлуу болгондуктан алар кыргыз эли боз үйдө жашашкан. Көчүп конуп жүрүшкөн, ошол себептен алар мал багып, жан багышкан. Анан мал багып жүрүп, баягы малчылар эригишет эмеспи? Туура. Эригип, анан аталарыбыз ошо жерде эле топуракты оюп алып, анан койдун кумалактарын коргоол деген сөз ошо койдун кумалактарынан келип чыккан да. Кумалак деген сөз ошо коргоол деген маанини билдирет. Ошо кумалактан терип келип, койдун кумалактарын терип келип ойношкон экен да. Анан бул оюндун бул интеллектуалдык оюн болгондуктан балдардын акыл эсин өнүктүрүүгө, логикасын өнүктүрүүгө абдан чоң жардам берет. Себеп дегенде ойноп жатып балдар кемитип, кошуп, көбөйтүп, бөлүп деген баягы Акыл калчабы? Акыл эсти, өрчтүү баягы эмеси пайда болот да. Мындайча айтканда, балдардын логикасы өсөт. Бул оюндун жардамы мененчи. Ошол себептен ата бабаларыбыз балдардын логикасын өстүрүш максатында ойлоп табышкан деген да версия бар да. Андан тышкары дагы көптөгөн версиялар бар экен. Дагы бир версияда мындай деп айтылат: кыргыз эли көчмөн болгондуктан, көчмөн бир жолу дейт, төөгө жана нары төөлөргө деп коет го, нары бар төөлөргө бир нерселерди жүктөп, эки төөгө. Анан калгандары өздөрү берки майда төөлөргө отурушуп, жолоочулар. Анан жолдо баратышып бир жерге түнөгөнгө туура келет да. Бир жерге ошол жана жүктөрү менен төөлөрдү ортого алышып, калгандары ошо жээгине жатышып, баягы конушат. Анан эртеси алар кетишет, жолдорду улап кетишет, андан ары кийинки жолоочулар өтүп баратып, анан ошол тигилер жайгашкан жерден мындай эмени байкашат да. Баягы ортодо, мындай турбу, ортодо эки төө бар эмеспи, жанагы нерселерди жүктөлгөн,
нары бар төөлөр ортодо жатышкан. Ошол жерлер чуңкурайып калган болот. А калган жээгин караса, биягында 9, биягында 9, жалпы 18 орун ошол төөлөр жаткан жерлер дагы чөгүп, анан алардын кумалактары дагы катып калган болот да. Ошондо ошонун негизинде ойлоп табышкан деп да айтышат да. Дээрлик өзүңүз айтып өткөндөй ар кандай версиясы бар. Версиялары көп экен да. Тоғыз кырголдун пайда болушунун ошо версиялары көп. Мыкты экен, сон абдан жакшы маалымат берип түшүндүрүп өттүңүз. Анан азыркы убакта мына ушундай улуттун оңгусу болгон оюн деп калдыңыз, ушул оюндун актуалдуулугу канчалык деңгээлде түзөт? Эми айта кетсек, кыргыздын негизи кыргыз элинин мындан башка дагы улуттук оюндары, салттык оюндары абдан көп. Туура. Атап өтсөк, ошо мындан тышкары баягы мурда биздин ата бабаларыбыз эмне кылышкан, аңчылык кылышкан, согушка чыгышкан дегендей. Анан мындайча айтканда ат жалында ойношкон. Биздин ошо ат менен ат үстүндө ойной турган улуттук оюндарыбыз көп экен. Эреңиш, азыр улак тартыш деп жүрөбүз, көк бөрү, кулан чабыш, жөө дарыш, эреңиш деп коет. Андан сырткары жорго салыш, кунан чабыш, кыска аралыкка, алыска аралыкка кунан чабыш, жана башка ошо аркан тартыш сыяктуу, ордо, ушул сыяктуу салттык оюндарыбыз абдан көп эмеспи биздин кыргыздын. Туура айтасыз. Ушул улуттук кыргыздын салттык оюндары, көпчүлүк оюндары баягы биз ата бабалардан келеткан ошол улуттук оюндарды кийинки муундарга өткөрүп беришибиз керек деп ойлойм да. Кийинки ошо мурда билесиздерби, биз кенедей чакта майрамдарда, чоң майрамдарда, Нооруз, жанагы чоң майрамдарыбыз бар го. Бешик той, үйлөнүү тою, кыз узатуу тою, тушо кесүү сыяктуу биздин кыргыздын улуттук баягы чоң тойлорубуз бар эмеспи? Ошол тойлордо ушул улуттук оюндар аябай ойнолчу эле да. Азыр ошол барган сайын азыркы убакта ошол оюндардын ойнолушу мындай эме болуп баратат. Азайып барат. Азайып, анан мындай эл арасында мындай өзгөчө жаштар арасында десем болот да. Жаштар арасында ойнолбой баратат да. Азыр мына кичине могу көк бөрү жанданып келатат. Андан тышкары ошо бул аркан тартыш, күрөш, ордо, жана чүкөн менен ойноло турган оюнду ордо деп айтылат да. Ошол ордо оюну ушулар баягы унутта калып баратат да. Ал эми бул тогуз корголунда токтоло турган болсок, тогуз коргол деле ошол тойлордо, майрамдарда ойнолуп келген. Бүгүнкү күндө ошол майрамдарда, тойлордо ойнолбогондуктан бизди ошо жана билим берүү, биздин Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги тарабынан бул мектептин окуучулардын окуу программасына, дене тарбия сабагынын окуу программасына атайын киргизилген бул. Канча бир саат өлчөмдө, 12 сааттык өлчөмдө мектепте бул сөзсүз түрдө өтүлүш керек деген киргизилген да. Бул ошо эмнени билдирет? Ошо азыркы жаштардын ошо кызыгуусу болбогон себептен ошо арттырыш керек максатында ошо милдеттүү түрдө киргизилген. Анан ошонун себебинен баягы кызыккандар чыга берет экен да. Кызыккандар чыгып, мелдештер уюштурулуп, азыр мынакей Чипара эжебиз айтып өткөндөй, бизде ошо окуучулар арасында, мектеп окуучуларынын арасында жогорку орто кесиптик окуу жайлар бар, жогорку кесиптик окуу жайлар бар. Ошо жаштар арасында ошо байма-бай жыл сайын ошо салттык түрдө өткөрүлүп келет да, булар боюнча мелдештер. Демек, унутта калтырбаш үчүн, алгачкы таризде демекчи, анан баягы айтып калдык го шахмат депчи, шахмат боюнча сөз салсаңыз, башка стилдин оюну тууралуу сүйлөшүп калгандай. Шахмат боюнча деле ошол пайдалуу версиялар мунукуда көп. Бизде азыр шахмат тогуз корголго салыштырмалуу абдан өнүгүп жатат деп айтсак болот. Бул эки тармакты баягы бирдей алып кетип, айкалыштыра алып кетүү оюндар болуп жатат да. Эгерде бул дагы тогуз коргол оюну дагы интеллектуалдык акыл эсти өнүктүрүү оюну, шахмат оюну да ошондой акыл эсти өнүктүрүүчү интеллектуалдык оюн. Анан мен эгерде шахматты айта турган болсом, шахмат Кыргызстан ичин областтарды ала турган болсок, Кыргызстанда
мактанып айтсак болот, Ысык көл областы 1-орунда деп айтсак болот да. Анткени чет жактарга чыкканда көрүп атабыз ушу жыйынтыктарынчы биздин спортчулар Ысык көл областындагы шахматчылардын жыйынтыктары өтө жогорку деңгээлде болуп жатат да. Бирок мен башка областтарды деле жаман деген жокмун. Болгону ошо Ысык көл областынын спортчулары сүйүндүрүп жатат деп айтсам болот. Мен ал боюнча ошо кеңирээк токтоло турган болсок убакытты алабыз. Ошол себептен бүгүнкү күндө шахматтын мааниси абдан чоң. Кызыгуучу жаштардын саны да өтө арбын. Анын дагы ошо балдардын логикасын жана айтып өткөндөй эле акыл эсин өнүктүрө турган эмеси тарбиялык мааниси өтө чоң да. Себеби оюн учурунда көбөйтүп, кемитип жана эсептей турган пайдалар. Оюн, ооба, пайдалар. Анан кийинки суроом болсун эжекеси, бул дээрлик баягы оюндардын өз сынынан кетирбес үчүн, баягы актуалдуулугун жоготпош үчүн сиздердин салымыңыздар кандай? Бул оюндардын үстүнөн кандай иш-аракеттерди жасап жатасыздар? Ошол боюнча айтсаңыздар. Мен тогуз корол боюнча айтып кетсем, тогуз корол оюну бул акыл эс оюну деп атпайбызбы? Аны балдарга тарбиялык жагынан өтө чоң да. Балдарды тапкычтыкка, тактыкка, так эсептөө керек бул жерден. Жүрүштөрдү так эсептеп жүрүш керек. Сабырдуу болуш керек, чыдамкайлуулук болуш керек да. Бул жерден кээ бирде 2 саат, 3 саатка чейин бир партияны ойногондо ушунчалык кызыктуу болуп кетет, ойноп кетет. Анткени бул тогуз корол оюнунда 9 үй болот атпайбы? Бир жагында 9 үй, бир жагында 9 үй. Анан 81 ар бир үйдө 9 корголдон жатат. Ошондо бир жагында 81 коргол, бир жагында 81 коргол. Бардыгы биригип 162 коргол. Ошо 162 коргол жүрүш жасаганда бир 150-200 жүрүш жасалып кетет да бир партияда эле. Анан эми студенттеримди мен чакырат элем дагы ушул тогуз коргол оюнуна кызыгып, катышып, ушундай өзүнүн баягы кызыгууларын өсүшүн бул деле бул тогуз коргол оюну ошо мен иштеткенге аябай жакшы жардам берет да. Пайдасы чоң. Анан баягы айтып өттүңүз, бул эфир сыртында сүйлөшүп калдык. Баягы бул оюндун алкагында дагы көптөгөн универсия, окуулуу кесиптердин арасында мына ушундай ийгиликтерге жетип олтурабыз деп айттыңыз. Мына ушу көздүн жоосун алган бул сыйлыктарыңыз боюнча сөз салсаңыз. Ооба. Биздин университеттин студенткалары, кыздар командасы көбүнчөсү 1-орундан түшүшкөн жок. Дайыма 1-орунду алып жүрүшкөн. Анан быйыл болсо ошо Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайлары арасындагы универсиадасы мында 2-орунга татыктуу болдук. 2-орунду багындырдык. Бул чоң ийгилик. Мыкты. Анткени көп ортодон көп кыйынчылыктар болду. Кыйынчылыктар болбой койбойт экен. Албетте. Студенттер көбүнчөсүн иштешет, бош болбой калышат, көбүнчөсү ар кандай курстарга барышат. Туура. Анан мен кыздарды ушунчалык чакырдым. Келгиле кыздар. Үгүттөдүңүз. Ойнойлук, университетибиздин намысын коргойлук деп анан ушу бир кызым эле мурун ойноп жүргөн экен. Анан 3 кызым болсо, ушу 2 кызымды бир айдын ичинде 0дон баштадым десем болот да. Үйрөттүм. Бир айдын ичинде үйрөттүм. Анан дагы бир кызым жетпей атты да, бир командага. Команда 4 кыз болуш керек да. Анан бир кызым жетпей атты, ошо бир кызым таппай, анан бир кызды таап келди кыздардын арасынан. Анан ал кызымды 2 жумага жетпей үйрөттүк. Анан Ноорус майрамдарында дагы ушу чакырып алып, эртеден кечке чейин ойнодук. 6-күндөрү дагы ойноп аттык. Анан аябай ушу эмгегибиз текке кеткен жок дейм да. Акыбети кайтты. Акыбети кайтты. Эмгегибиздин. Баягы үйрөтүү боюнча сөз салдыңыз. Бул оюнду үйрөтүүдө кандай убакыт, канча убакыт кетет? Негизи эле шык керекпи же кызыгуу болсо эле алып кетсе болобу? Бул оюнду бат эле үйрөнсө болот. Ар кимдин өзүнүн дерининде болот да. Кызыгысуу жакшы болсо, кызыгып
берилип ойносо бат эле үйрөнүп кетет. Баары эле үйрөнүп ойносо болот да бул оюндучу. Мен деле башында кызыкпай жүрүп, андан кийин анан ошо мугалимдердин спартакиадасына барганда, ошол жактан ойноп жүрүп, анан кызыгып кеттим деп атпайм баягы, медаль алып. Андан кийин эле ойноп кеттик. Мен деле ойногонума аз эле болду. Мындай ойногонума канча жыл? Бир 4-5 жыл болуптур. Сан мыкты. Анан кийинки суроом сизге болсун агам. Баягы бул оюн тууралуу көбүрөөк маалымат бердиңиз, анан шарты боюнча дагы сөз салсаңыз. Оюндун шарты кандай ойнолот? Жакшы болот. Мен азыр ошо Жипаржеге дагы кошумчалап айта кетейинчи. Негизи бул жерде оюндун курамы 4 болот. Курамындачы 4 кыз катышып келди, биздин 4 студентибиз. Анан ар бир эле ийгиликтин артында талыкпас эмгек жатат эмеспи? Туура айтасыз. Анан азыркы ошо эң баягы убакыт тардыгына карабай, ошо эжей талап кылып, эжей өзү айткандай, студенттерди кайра аркасынан жукап чалып, мен өз көзүм менен көрүп аттым. Чалып, чакырып, келгиле. Азыр баягы студенттин көпчүлүгү сабактан кийин башка курстарга катыш керек болот экен. Иштер баягы өзлөрүнүн жеке жашоосу болот экен. Анан баягы убакыт бөлүшү кыйын болот экен да, чындыгында. Ошого карабастан, ошо эже өзү талап кылып келгиле, университетке барабыз, университеттин баягы намысы үчүн барып, ошо максат эле ошо болот да. Биздин ошо жылда жогорку окуу жайлар арасында өтүлүүчү универсиада бул жылда өтүлөт, салттык деп айтсак болот. Анан ошого жыл сайын даярданабыз. Ошо даярданыш үчүн, ошо ийгиликке жетиш үчүн талыкпай эмгек кылышыбыз керек да. Бул бардык эле спортто, бул жеке эле тоос коргоого эмес, бардык спорттун түрүнө тиешелүү да. Анан оюндун шартына токтоло кете турган болсок, эки жактуу болот, ак жана кара тараптуу болот. Ар бир тарапта 9дан үй болот, 1ден 9га чейин. Анан 2 казана болот. Максаты, оюндун максаты ошо 9дан салынып, жыйынтыгында казынага ким көп упай топтосо, ким корголду ким көбүрөөк топтосо, ошол утушка ээ болот да. Демек, бир жакта 81 болуп аткандан кийин ким 82 упай же андан жогору топтосо, демек ал утушка ээ болот. Оюндун жыйынтыгында дээрлик баарын санап чыгасыздар, э? Саналат. Оюн бүткөндөн кийин ошо 9 корголдордун саны саналат да. Бул жөнүндө айта турган болсом, бул 9 коргол оюну жеке эле Кыргызстанда эмес, Кыргыз элинде эле эмес, дүйнөлүк элге, дүйнөлүк масштабта өткөрүлүп жаткан оюн деп айтсам болот. Бизден тышкары Казакстанда, Казак элинде 9 кумалакта ойнолуп жүрөт. Андан тышкары Монголияда да. Монголияда, Казакстанда кеңири, өтө кеңири таралган. Бизден кийин эле, Кыргыздан кийин эле Казакстанда, Монголияда өтө кеңири. Бирок башка өлкөлөрдө да ойнолот десем жаңылышпайм. Анткени дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун программасында да киргизилип ойнолуп келе жатат. Эгерде дагы кеңири токтоло турган болсок, бул 9 коргол Кыргыз элинин жашоосун дагы чагылдырат экен да. Айтып өттүк го, мурда аталарыбыз, ата бабаларыбыз эмне кылышкан? Аңчылык менен иштешкен, согушуп келишкен депчи. Согуштун түрү 2 түрү болот го. Ата мекенди коргоо үчүн, анан басып алуу үчүн дегенчи. Ошону чагылдырып атат да, ким ак болсо, бул эме деп айтсак болот да. Ким өзүнүн жерин коргош үчүн мисалы согуша турган болсо, ал ошо ата мекенди коргош үчүн, ата мекендик согуш кылып атат да. Эгерде ким басып алыш үчүн, бул жерди тартып алыш үчүн согуша турган болсо, ал эмне болуп атат? Ал басып алуучулук согуш кылып атат да. Демек, буякта аскерлерди дагы чагылдырып атат да. Демек, ар бир коргол ошо ар бир аскердин стимулун чагылдырып атат да бул жерде. Андан тышкары бизде мисалы Кыргызда бир үй бүлөдө мисалы 4төн 5тен бала болсо, бир үйдө. Баары бир үйдө калбайт эмеспи? Бой жетип, ер жеткенден кийин үйлөнүп, жайланып, бөлүнүп кетишет го. Анан үйдө эме деген бар го, ата конуш деген бар. Ошо атанын, ата бабасынын оокатын баягы улап, андан өнүктүрүп, сактап калуу деген бар го. Ошо үйдө дагы ушундай чагылдырылганда, жүрүп атканда, ошо сөзсүз түрдө ошол үйдө бир таш калтырылат да, калтырылат. Бул эрежеде ушундай бар да. Бул ошо эмени чагылдырып кетет экен да. Биздин
кыргыз элинин жашоосундагы чагылды. Өздүк дерлик ар бир нерсенин, ар бир багыттын өзүнүн таржыма бар экен, мыкты. Анан агам соңку суроолорумдун бири болсун. Баягы бул оюндарга жаңылоо керекпи? Негизи спорттун ар бир түрүндө эле өзгөртүүлөр киргизилип турат. Бирок аны тартип деген бар эмеспи? Ар кимибиз эле өзүбүздүн баягы өзгөртүүлөрүбүздү киргизе бере турган болсок, анда бардак баягы башаламандыктар пайда болот эмеспи? Туура айтасыз. Ошол себептен ар бир спорттун өзүнүн федерациялары бар. Тогуз корголдун өзүнүн федерациясы бар, тогуз коргол федерациясы, баскетболдуку, шахматтыкы дегенде, то есть демек спорттун ар бир түрүнүн федерациясы бар. Ошол федерацияларга сунуштар берилет. Анан ошол сунуштарды алар эске алып, аякта калыс тартуу деген бар. Алар чечим кылып, анан өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизип турушат. Ал эми сиздин жеке оюңуз боюнча бул оюнга кандай өзгөрүүлөр керек деп баягы өздүк жан дүйнөңүзгө ойлоп койгонуңуз бардыр балким? Негизи эрежесине азырынча андай деле эмем жок, сунушум деле жок. Толуккандуу канааттандырарлык. Канааттандырарлык иштелип чыккан. Себеп дегенде буга чейин мен мисалы мектепте окуп жүргөн кезде эрежелеринде анча-мынча баягы кемчиликтер бар болчу. Бирок кийин барып азыркы учурдагы мындай канааттандырарлык деп айтсам болот да. Мыкты. Ал эми мына ушундай эфирибиз дагы соңуна келип калды. Анан баягы сиздерге кайрылуу иретинде эркин микрофон болсун, жакындарыңызга болобу, бүтүндөй Кыргызстанга болобу, эркин микрофон кайрылуу жасасаңыздар болот. Чыпарча сүйлөп койсун анан. Баарыңыздарга ден соолук, иштериңизге Рахмат. ийгилик, үй бүлөлүк бакыт таалай, ынтымак, бакубат жашоо каалайм. Ар дайым элибизде, жерибизде тынчтык болсун, бакчылык болсун. Ушу тогуз коргол оюну боюнча мен дагы кайрылуу жасап кетет элем. Ушу тогуз коргол оюнубузду өркүндөтүп, элибизге жайылтып, ушу көп майрамдарда ойнотулуп турса жакшы болот эле. Биздин школдо окуган, мектепте окуган кыз балдарыбыз, студенттерибиз ушу ойноп катышып турушат эле. Сон чоң рахмат, сиздер тараптан дагы мыкты маалыматтар болуп өттү. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да чоң рахмат. Рахмат, биз да сүйлөп коелук. Дене тарбия жана спорт тармагында иштеп аткандан кийин бир аз бул ар бир нерсенин өзүнүн пайда жагын, фазилеттерин айтып турушубуз керек экен жаштарга өзгөчө. Бүгүнкү күндө техниканын өнүгүүсү менен баягы кандай деп айтсам, азыр мобилдик телефондорго байланып калышпадыбы жаштар? Туура. Виртуалдык негизи айтылат экен, бул дүйнөдөгү эң чоң байлык эмне десе, бул ден соолук экен. Ден соолуктун чың болушу эмне десе, бул спортко байланыштуу, кыймылга байланыштуу экен да. Бул жашоо өзү кыймыл экен. Ошол себептен мен жаштарды чакырат элем. Дайыма спорт менен машыгып, активдүү кыймылда болуңуздар. Спорт бул ошо ден соолуктун булагы деп бекер айтылбаган, Анан бул тогуз коргол, жеке эле тогуз коргол эмес, ошо спорттун ар кимдин, ар бир адамдын өзүнүн баягы кызыккан спорттун түрү бар. Мейли кайсы спорттун түрү болбосун, ошо спорттун кызыккан спорттун түрүнө машыгып, балдарыбызды дагы ошо телефонго байлабай, колдон келишинче ошо активдүү кыймылга алып келип, ден соолуктарын чыңдаганга биз дагы ошо жардам берип турсак деген ойдо бардык теле көрүүчүлөргө бекем ден соолук каалап кетмекчибиз. Чоң рахмат, терең ыраазычылык. Чындыгында айтканда, дагы төмөндө айткандай сонун маалыматтар болду. Дээрлик чакырыгыбызды четке какпастан келип бергениңиздер үчүн рахмат. Ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Анда эмесе урматтуу көрөрманым, биз болсо ары карай программабызды жагымдуу чыгарма менен уласак.